Бүгүн жаңы окуу жылы 15 сентябрда кадимки шартта башталды. Бул вакытка чейин мынчалык кеч окуу жылы башталган эмес. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалдан улам келип чыккан. Ал эми аркабызда турган мектеп Чүй облусунун Аламүзүн районундагы Кашка суу айылында жаңы ачылууда. Дал ушул мектепти бүгүн 1-класстын 17 окуучусу жаңыдан мектеп босогосун аттап жатышат. 1 сентябрдагы билим күнү 15 күнгө артка жылышына пандемиялык кырдаал себеп болгон. Мындан улам республикалык штаб балдарды мектепке кайтуусуна уруксат берип, аларды беткап режимин карманууга чакырган. Деген менен бүгүнкү күнү башталган билим майрамында бир да мугалим же окуучу айтылган талапты эске алган эмес. Акыркы убактагы пандемияга байланыштуу бардык балдарыбыз онлайн сабак өтүп жатып, кыйналып жатты чындыгында. Эми мына вакцинациянын жыйынтыгы менен бардыгыбыз вакцина алып, эми офлайн сабагы башталганы турат. Мен абдан барыңыздарды ушул учурдан пайдаланып вакцинация алууга чакырат элем. Анткени биз биргеликте вакцина менен бул ооруну жеңебиз. Кашка суу айылындагы мектептин эскилиги жетсе да балдарга билим берип келген. Окуучулар да белгиленген сандан көп. 3 кезек менен билим берүүгө аргасыз болушчу. Бирок жаңы окуу жылын турлай мектептин имараты кеңейтилип колдонууга берилди. Бул жайдагы 100 окуучуга ылайыкташтырылып кеңейтилген. Ушул мектептин ордунда эски мектеп бар болчу, начальный школа. Ошол жерге 3 смен болуп иштедик. Мугалимдер 3 смен караңгыга чейин иштечүбүз. Ошондо дагы жетишпей 9-класска чейин окуп, балдардын 3төн отуруп керек болсо, аябай кыйналып жүргөнбүз. Андан кийин тиги аркы өйүстө дагы бир детсадка деп салып аткан зданияны басып алып, аны ремонттотуп, эптеп, ошол жерге дагы 11-класска чейин жеткирип, ушул күнгө чейин окутуп келдик. Жаңы ачылган мектептин ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов да катышып, окуучуларды куттуктап сабак өттү. Мекенди сүйүш үчүн сабырдуу болуш керек, кыйынчылыктарга чыдаш керек. Азыраак уктап, көбүрөөк билим алыш керек. Мына бүгүн 2021 жылдын 15 сентябры. Эми 2021 жылдын 15 сентябры кайра келбейт. Акыркы убактарда мугалимдердин кадыр кандай болуп атат, билимге болгон сый-урмат кандай болуп атат. Ошон үчүн биз билимсиз 21 кылымда билимсиз эч жакка бара албайбыз. Жалпы республикада быйылкы жаңы окуу жылына карата 33 мектеп ишке берилди. Өлкө боюнча 2296 мектеп бар болсо, 1 миллион 300 миңге жакын окуучу бар. Бүгүн жалпысынан 156 миңден ашуун окуучу 1-класстын босогосун аттады. 5-6 жыл бир жагы эле бир эңсеп жүргөн мектебибиз болчу. Ошол бүгүн ачылып атат. 100 орундуу 260 окуучубуз бар. Ушундай эле, ушул сыяктуу эле бүгүн мисалы ушул эле Аламүзүн районундагы Озерное деген айылыбызда дагы Кудай буюрса аякта да бүтүп калды. Негизи 33 объектте, билим берүү объектисинде ушу жумуштардын баары аяктап калды. Анан ушу көпчүлүгү бүгүн ачылып атат. Балдар мектепке кайтканы менен санитардык талапты сактоо керек. Анткени массалык окуучулардын байланышы арбын жүрөт. Буга байланыштуу жугуштуу орнун күзгү толкуну балдарга кооптуу экенин чет элдик адистер эскертип жатышат. Ага ылайык Кыргызстандагы абал турукташканы менен оорунун жуктуруу темпи өзгөрүүсүз калууда. Күнүнө каза болгон учурлар дагы да катталып жатат. Бүгүнкү күндө баягы пандемия басандап баратканына абдан жакшы, но негизги ошо басандаганга баягы обязательно биз баарыбыз бири-бирибизди ойлоп, ушу вакцинациядан өтүш керек болуп атат. Себеби бул биздин балдардын келечеги. Билим берүү министрлиги буга чейин бала бакчалардагы 15 сентябрдан тартып ишке кире тургандыгын билдирген. Бирок Бишкек шаарында 20 сентябрдан тарта толук кандуу ишке кирмей болду. Бүгүнкү күнгө карата бала бакчалардын кызматкерлеринин 82% коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Нуржан Султанбекова, Өзкүн Жороев, 7 канал, Аламүзүн району.